жараткан берген жагдайда тайманбас тайбас эр кайда жүрөгү баатыр туусун тутар мүрөгү жалтыр суусун жутар жан кайда шайланып отурабыз мына бир жуманын жүзү болду. Көкбөрү федерациясы жана Шоро компаниясы журналисттер үчүн жыйын өткөрүп, Шоро мындан ары Көкбөрүнүн расмий улуттук суусундугу деп федерациясынын президенти баса белгилеп өттү. Шоро компаниясы буга чейин улуттук оюнду өнүктүрүүдө демөөрчү иретинде салымын кошуп келген. Шоро компаниясы ошо Кыргыздын бренди болсо керек. Анан кийин булар да бизге абдан көңүл буруп атат. Мурунда куруп келген биздин өзүнүн федерация менен Шоро компаниясынын менен соглашениясы бар. Жардамы чоң деп айтсак болот. Эми биз тараптан ошо Шорону биз колубуздан келгенче рекламировать этебиз. Жанагы бир билесиңерби? Шоро компаниясы жаңы чыккан бир мотоциклист Шоро это сила дегендейчи, биз айтып атабыз. Мына улакчылар ушул жактан сила алат, оюндарды кызык кылып көрсөтөбүз дегенчи. Кыргыздын улуттук спорту бүгүнкү күндө Көкбөрү дүйнөдө бренд катары таанылууда. Адистердин айтымында өлкөбүздө Көкбөрү жакшы өнүгүү жолунда. Ага мисал катары жылдагыдан айырмаланып, быйыл Ноорузга утурлай турнирге республика боюнча 27 команда катышты. Былтыркы сезон менен быйыркы сезонду карап көрсөк, былтыр анча эле оюндар болгон жок, коронавируска караштыкчы. Бирок мен ушу бардым көлдү өзүм лично көрдүм. Деңгээли кадимкидей көтөрүлдү. Ош менен Баткенге балдар барып келди. Баткенде Көкбөрүгө мындай мустагыраак көңүл бурчу да. Аяктан да 11-12 команда чыгып ушундай жакшы оюн көрсөттү. Чүйдө жакшы турнир өткөрүлдү. Эрде да жакшы эми чүйдө командалар көп экен. Кийин бирок баардыгына бияка келе бергенде болбойт. Бир определенный рамка болуш керек. Мына 27 команда деген бул тарыхта болгон эмес. Бул Көкбөрүнүн өнүгүп, көбөйүп, жакшы болуп кетет. Анан ошого карата деңгээли да көтөрүлүп атат. Ош шаарынын Алато командасы жаңы түзүлгөн командалардын катарын толуктайт. Бүгүнкү күндө Көкбөрү спортунун чебери Манас Ниязов Алато командасында. Биз Алато командасы түтүлгөнүбүзгө 1 жыл болду. Мына буюрса экинчи оюнубуз. Биринчи оюнда ойноп ушул лигага чыктык. Ушул лигада бул оюнда биринчи жолу ойнодук. Алдыда жакшы пландарыбыз бар. Балдар аттары менен жакшы бири-бирибизди ыргыз тагып алсак, буюрса 9 майга жакшы ойын болот го дейм биздики дагы. Эскерте кетсек, Манас Ниязовго чет элдик командада ойноого, машыктырууга сунуштар болуп келген. Быйыл Афганистандан келишти. Афганистандан келип жүрүп алып кетейли. Биздин команда менен чогуу ойно деди. Анан бул жакка уда болуп калгандыктан бара албай калдык Афганистанга. Болсо барып ойноп, ал жакта машыктыруучу болуп келмекпиз. Серепчилердин айтымында Көкбөрү кооптуу оюн болгондуктан жакшы машыгуулар жүрүп, Казакстандагыдай атайын жаштарды тарбиялай турган спорт мектеп болсо, өнүгүүнүн жаңы этабы болмок. Федерациянын вице-президенти Талас Бегалиев белгилегендей, мектеп түзүү аракеттери жүрүүдө. Мамлекеттик деңгээлде мектептерди ачуу жөнүндө суроо берип атпайсызбы? Эми көрүп атабыз, мамлекеттин күчү жетпейт ага мектептерди ачып балдарды окутканга. Бирок биз ошо патриот жигиттердин артынан мектептерди ачып атабыз да. Ачып атабыз десек болот. Мен мисал калыбына өзүм Талас федерациясынан жаңы шайланып отурабыз, мына бир жуманын жүзү болду. Таласта ошондой да патриот жигиттердин артынан областтык жетекчилер бар, райондук жетекчилер, айыл өкмөттөрдүн арасында федерация башчыларын шайлап койгонбуз. Ошол балдар азыр ар бир айыл өкмөттө бирден татыктуу команда даярдап, алып барып ойнотушуп, ошо Көкбөрүнү ошентип өнүктүрүп атабыз да биз. Айзада Нурадилова, Улут КЖ.